Bir жагында туура көрөм, bir жагында туура эмес көрөм. Медицина немесидеги коррупцияларды жоюп атат да. Министрдин жүргүзгөн кадамы туура деп эле эсептейм да. Менчикке өтүп кеткен имараттарды кайра мамлекетке алып атат да. Сабырбек Жумабеков негизи жакшы ишчи деп ойлойм да, мен жеке оюм. Ал иш жүргүзүү реформасы Алымкадыр Бейшеналиев жакшы эле киши. Гүлүп каяктагы мындай дем, сен колуңан кандай эмне келет тургансың деп атпайбы? Всё, эмнеге? Охрана киргизгенде дагы охрана позовите, всех выгнать, никого не пускать. 24 года обманывали Кыргызстан. Лопух, он лопух. Алымкадыр Бейшеналиев өзү чөтө эме жасап атат. Реформа жасап атат. Анан эски баягы чириген эмелер тазалап атат, мен оюмча. Жакшы эле идеяларды киргизип атат. Могу травматология бөлүмүн көрүп турдук. Андагы коррупцияны деле биз билебиз. Баары больницалар ошондой коррупция менен. Бирок аракети жакшы, просто кичине кызуу эмеге берилип алат экен, бирок эмоцияга эмелери жакшы, реформалары жакшы. Жумабек деген ал жакшы эле иштеп аткан го негизи. Анан билбейм андан. Негизи жакшы, Кыргызстанга көп эле пайдасы тийди го дейм. Ошо саламаттык сактоо министринин иш жүргүзүү реформасына кандай көз караштасыз? Аны мындай эле эмелерин карап турмун, мындай Facebooktан карап эле койчумун, анан иш жүргүзүү нелерин көп көрбөп турмун. Кайсыл иштери туура мисалы? Мисалы үчүн баягы медицина немесидеги коррупцияларды жоюп атат да. Ато келсең, мен мына Баткенден боламын. Келсең, кээ бир больницаларга киргизбей, жай жок дейт, ушундай эмелер көп да. Бардык эмеде көп жакшы билимдүү врачтар частный клиникаларды ачып алган. Алар өздөрүнүн каалагандай бааларында коюшат. Анан кийин эми кыйналган эл эмне кылмак эле, барат да, айла жокчу. Чет өлкөгө кетип атышат. Ошон үчүн баягы элдин абалына карата мамиле кылыш керек да. Биринчи байлык, ден соолук деп айта беребиз. Бирок ушул бул министрдин жүргүзгөн кадамы туура деп эле эсептейм да. Койсун, мамлекетке дагы пайда келгидей кылсын, элдерге дагы пайда мындай кичине карашсын да. Азыр деген жумушсуздук жок. Кыргызстанда баягы соодагерлер, бир частный жумушта иштеген адамдардыкы бар жумушу. Бирок бардык эле адамдарды караш керек да. Мисалы үчүн деген өткөндө мен башкаларды айтпайм, мен анализ тапшырыш үчүн эле 6000 сом кетти да. Банецкийге. Эмне кылам? Мен ден соолук үчүн өзүң жаныңан аябайт экенсиң да. Допустим, бар элдерди деген караш керек абалын. Эмне үчүн революция болду элде? Эмне ушу байлар эле жашай бериш керекпи, башка адамдар жашабашы керекпи? Италия канча адам чет өлкөгө чыгып кетти, мигрант болуп. Анан туура эле деп эле эсептейм. Только бааны чечип алышсын, өзү чарачы, клиникасын ача берсин, иштете берсин. Просто элге карасын. Эл кыйналып турат азыр чындыгында эле. Баасын койсун. Мисалы үчүн эң жөнөкөй бахиладан баштап жанагы маскасы бүт бар тең акча. Эмнеси ал мамлекеттики? Мамлекетке карасын, элге карасын. Мен эч кандай мындай каршы пикирде эмесмин. Туура деп эле эсептейм. Эми ал иштеп эле атат го дейм, нормально эле, мне кажется, нормально иштеп. Кайсы иштери мисалы? Эми реформа кылып жанакындай эмелерди, жанакындай акча алгандардын баарын токтотуп атат го дейм да, жанакындай менчикке өтүп кеткен имараттарды кайра мамлекетке алып атат да, туурабы? Алып кайра мамлекеттикке эле болуш керек да. Ошондой эле ойлойм. Андан башка эмне? Туура, Кичине жылыш бар деп ойлойм, бирок аябай деле эмес да. Чоң рахмат. Азыркы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин иш жүргүзүү реформасына кандай көз? Мен билбейм. Ал жөнүндө эми информация жок. Кап болбогула. Ал иш жүргүзүү реформасы Алымкадыр Бейшеналиев жакшы эле киши. Биз билишибизден угушубуздан. Анан эми ал жаман көрүнгөнү жанагы коррупция немелерге каршы чыккан үчүн эле жаман көрүнүп атат го. Ошондой эле. Туура эле. Туура иш алып барат. Туура эле иш алып барат атат. Эч кандай немеси жок анын Бейшеналиев. Бейшеналиевдин иш жүргүзүү реформасына кандай көз караштасыз?
туура элеби? Билбейм, эми анысын айта албайм. Сиз көрүп атасыздар? Аны деле көрөлүк ишинде эле жок. Ал көз карашты кандай мына? Бир жагында туура көрөм, бир жагында туура эмес көрөм. Эмнеге? Bilmem. Eski dili kadrların bарын almashtırdı. Жаңы kadrlar qanday deb işin ошол жагынан ичине. Жаңы kadrlardan сомнениям да бар да. А кайсыл жагы туура мисалы? Эми анча-мынча жанагы алып салган врачтардын да көпчүлүгү деле коррупция менен байланыш болгон да. Ошол жагынан да бир сыйра туура көрүп атам. Билбейм, ошону туура эмес деп айтып атышат го дейм элдер. Сиздин оюңузчачы? Менин оюмча деле туура эмес го, элдердин баары эле мурун мындай болгон, тиндей болгон деп эле ушинтип атышат го. Менин оюмча деле ошол кошулам. Туура эмес, э? Чоң рахмат. Жакшы эле. Мисалы, кайсы иштерди туура кылып атат, кайсылар туура эмес кылып атат, ошол тууралуу кененирээк айтсаңыз. Мисалы жана жөн эле мындай окуу жайларды азайткан жакшы эле болот атат. Медициналык окуу жайларды. Медициналык нерсе. Жанагы ушу врачтардын туура эмес иштерин ачкан жакшы эле болот негизи. Карапайым эле 3 кило өтпөй. Карапайым эле кыра албайт, барсаң залда жатып. Байлар болсо өзүңүздөр билесиздер. Ошо туура эле көз караштамын, жакшы эле. Чоң рахмат. Молодец иштеп атат.